Мекендештер арбаңыздар, урматтуу мекендештер, айдоочу мекендештерге тактап айтканда Россия Федерациясына машинеси менен жайында Кыргызстанга келем деп жаткан мекендештерге жакшы жаңылык. Бардыгыбыз билебиз, былтыр Россиядан келатканда үй бүлөсү менен Кыргызстанга кирердин астында чет элдик номер экен деп Кыргызстанга Россиянын номери өзүнө катталбаган машинелерди киргизбей койгон учурлар болуп, көп мекендештер абдан кыйналды эле. Ал 2 жылдан бери уланып келатат. Андан кийин жогорку кеңеште жаш, абройлуу, активдүү болот деген депутатыбыз бар, вице-спикер, ошол тема боюнча жакшынакай маселе көтөрдү. Азыр угуп коюңуздар, андан ары сөз уланталы. В связи с действием постановления Кабинета министров номер 261 и установленными ограничениями на въезд в Кыргызскую республику на автотранспортных средствах с иностранной регистрацией у граждан Кыргызской республики, проживающих и работающих за рубежом, возникают затруднения при посещении Родины. В этой связи возникает вопрос, есть ли возможность рассмотреть внесение изменений или дополнений в действующий порядок, предусматривающих особые условия въезда для граждан Кыргызской республики, постоянно или временно проживающих за рубежом, позволяющих им временный ввоз автотранспортных средств при соблюдении определенных требований, например, ограничение сроков пребывания транспортного средства на территории Кыргызской республики. Обязательство обратного вывоза в установленный срок или подтверждение факта проживания или трудовой деятельности за рубежом. Мы понимаем, что принятие данного порядка было обосновано необходимостью борьбы с так называемыми серыми схемами ввоза транспортных средств, уклонения от уплаты таможенных платежей и их незаконной эксплуатации на территории Кыргызской республики, что является оправданной и важной мерой. Вместе с тем, действующие ограничения затрагивают и добросовестных граждан Кыргызской республики, находящихся за рубежом. Эми токот жери муну тактап айтканда, Кудай буйруса бул кичинекей түзүктүү мыйзам долбооруна кирип калса, анда Россия Федерациясына машина менен үй бүлөбүз менен келе беребиз. Себептен жайында билеттер абдан кымбат. Азыр эле билеттин баасы 20 миңге чыкты. Жайга жакындагы кымбатайт. Ошон үчүн билет менен келсеңиз зарания эртерээк алып билет алып коюңуздар. Кудай буйруса бул мыйзам долбоору ишке ашып калса, анда машина менен үй бүлө менен салып алып туруп Кыргызстанга келип, жакшынакай эс алып, кайра машина менен кетип калганга жакшынакай шарт түзүлүп атат. Сак саламат болуңуздар. Дагы жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө мекендештер. Көптөн күткөн долбоорлордун бири мекендештер. Атайын сиздер үчүн Бишкек шаарынан Батырлы болом деген мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок. Айына болгону 59 миң рубльдан баштап 5 жылга чейин рассрочка батыры сүйлөштүк. Негизде бир нече компания менен сүйлөштүк. Ушул долбоорду аягына чыгарып, Кыргызстанда эң алдыңкы курулуш компанияларды Москва жергесине алып барып мекендештерге сунуштап баштайбыз. Андыктан катталып, номерди сактап коюңуздар, чалып туруңуздар, байкап туруңуздар, септеген көп сунуш болот. Бүгүнкү сунуш болсо БЛК компаниясынан 5 жылга чейин рассрочка Восток 7 деген турак жайды сунуштап жатабыз. Москва жергесине кеңсеңиз бар, телефон номерлерин астына жазып коюп, кайрылы бериңиздер. Негизде мекендештердин жашоосун жеңилдетүүгө көптөгөн ушундай долбоорлорду силерге тартуулап турабыз.